Президентти лампочкам деп атап, коомчулукка таанылган Гүлнар апа Садыр Жапаровго жолукту. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирген. Президенттин кабыл алуусуна кирип жатканда сүрдөдүм. Буга чейин эч кимден сүрдөчү эмесмин. Кирип барсам, Садыр ордунан туруп учурашты. Сүйлөшүп отурдук. Мага жоолук белек кылды. Анын жанында конверт бар экен. Ыраазы болуп кайттым. Эми Садырдын иштегенине убакыт беришибиз керек деген ал. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Алтын балалык реабилитациялык борборунун курулушуна 1 миллион сом берди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлады. Маалым болгондой, бүгүн президент Садыр Жапаровдун фондунан 3 миллион, министрлер кабинети тарабынан 3 миллион сом жана президенттин жубайы Айгүл Жапарова тарабынан 3 миллион сом аталган борбордун курулушуна бөлүнгөн. Туркия Талибандын бийлигин тааныбай турганын билдирди. Туркия Афганистандагы гуманитардык кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө даярдыгын, бирок Талибандын бийлигин расмий түрдө тааныбай турганын билдирди. Бул тууралуу Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу талиптер түзгөн Афган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки менен 14 октябрда Анкарада жолуккандан кийин билдирди. Биз ушул күнгө чейин эл аралык коомчулукка Талибан бийлиги менен байланыш куруунун маанисин түшүндүрүп келдик. Азыр эл аралык коомчулукта ушул позицияда турат. Таануу башка, байланыш куруу башка нерсе, деди Чавушоглу. Ал Афган экономикасы кыйрап калбашы керек экенин белгилеп, Кабулдун чет жактагы эсептерине чектөө койгон мамлекеттерди ийкемдүүрөөк болууга чакырды. Муттаки жетектеген талиптердин делегациясы Катардын баш калаасы Дохада АКШнын жана Евробиримдиктин дипломаттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин Анкарага келди. Талиптердин тышкы иштер министри Афганистандагы экономикалык кризис Афган качкындардын жаңы толкунун жаратышы мүмкүндүгүн Туркиядагы жолугушуулар маалында эскертти. 15 августта батыш тааныган Афган өкмөтү кулап, Талибан бийликке келгенден көп өтпөй Евробиримдик Афганистанга жардам иретинде бериле турган каражаттарды убактылуу токтото турууну чечкен. Ошондой эле Вашингтон Афганистандын борбордук банкынын АКШдагы эсептерине чектөө койгон. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, Афганистандын чет өлкөдөгү эсептердеги алтын жана валюта резерви 9 миллиард доллардан ашат. Афганистанда жарандык согуш чыкса, Борбор Азияда жана жакынкы чыгыш региондорунда абал чыңалып, дестабилизация болушу ыктымал. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн видеоконференция режиминде өтүп жаткан КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында айтты. Өлкө башчынын маалымат кызматы билдиргенине караганда, Жапаров жыйындын катышуучуларын коркунучтарга өз убагында реакция кылып, күч-аракеттерди консолидациялоого чакырган. Эл аралык терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция жана социалдык экономикалык кризистин мындан аркы курчушу Афганистанда гуманитардык катастрофага, андан ары жарандык согушка алып келиши мүмкүн. Анда Борбор Азияда жана жакынкы чыгыш региондорунда абал чыңалышы ыктымал, деди Жапаров. Ошондой эле ал коркунучтарды нейтралдаштыруу үчүн бирге иштешүүгө, көп улуттуу Афган элине ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Белгилей кетсек, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Афган элине биринчилерден болуп Кыргызстан кол сунду. Сентябрь айынын соңунда Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Кабулга барып, Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин башчысы Амир Хан Муттаки менен жолуккан. Президенттин маалымат кызматы Масадыков башында турган Кыргыз делегациясы Кыргызстан элинин атынан Афганистан Ислам Республикасынын элине гуманитардык жүк жеткиргенин кабарлаган. Афган бийлиги менен Өзбекстан, Казакстан жана Кытай кызматташууга даяр экенин расмий жарыялаган. Ал эми октябрь айынын башында Россия талиптерди Афганистан тууралуу Москва форматындагы жолугушууга келип кетүүгө чакырды. Кийин G20 мамлекеттери кезектеги жыйынында кааласа да каалабаса да талиптер менен иштешип, ал тургай гуманитардык жардам берүүгө мажбур экенин билдиришкен. Каныбек Осмоналиев: мени жакындатпай коюшса да Садыр Нуркожоевичти аягына чейин колдой берем. Кандай себептерден улам министрлер кабинети өзгөрдү? Ал жака келаткан кадрлар туурасында эмне айта аласыз?
Жакында боло турган парламенттик шайлоого өтө чоң саясий кырдаал таасир этип, мамлекеттин тагдырын чечүүчү ролду ойногону турат. Былтыр ушундай шартта эмне болдук эле? Мурдагы бийлик элдин оюна туура келбеген иштерди жасап, өзү куулуп, ал жерден элди кырып ала жаздады. Ошондой абал кайталанбаш үчүн алдын ала элишенген жаңы министрлер кабинетин түзүү керектигин мурдатан бери айтып келем. Ошол ишке ашып жаткандай болууда. Мен муну колдойм. Негизинен кесипкөй кадрлар келе жатканы көрүнүп турат. Албетте бардыгынын оң жана терс жактары бар. Менин бир гана каалоом. Азыркы кырдаалды түшүнүп, 2 ай так, ачык иштеп беришсе экен. Дагы бир каалоом. Популистик сөздөрдү азыраак айтышса жакшы болмок. Мисалы, кийинки жылдын бюджетин 400 миллиардка жеткирем дегендин өзү ишке ашпагандай болуп турат. Себеби бир жума мурун Акылбек Жапаров экономика жана каржы министри болуп туруп, наркы жылдын бюджетин сунуш кылган. Бюджет азырынча кабыл алына элек, бирок 2022 жылдын бюджетин 203 миллиард деп киргизген. Бир жуманын ичинде дагы 200 миллиардты каяктан табат? Бизге окшогон илимпоз адамдар бул чындыктан алыс экенин түшүнүп турабыз. Кандай болгон күндө дагы чындыкты айтып, бюджет жаман, акыбалы ушундай, биз өндүрүштү көтөрүп, салыктарды оптималдаштырышыбыз керек. Бажы кызматынын ачык айкындуулугун камсыздоо зарыл десе, эл жакшы түшүнмөк. Мен ушундай реалдуулуктан алыс нерселерди көп жактырбайм. Балким ошол үчүн менден коркушуп, көп жактырышпайт окшойт. Мени жактырышпайт деп калдыңыз. Азыркы президент абакта отурган кезинде аны колдогондордун бири болчусуз, бирок азыр сыртта байкоочу катары жүрөсүз. Ооба, туура айтасыз. Былтыр 2020 жылы 2 мартта Садыр Жапаров түрмөдө жатканда ошол кездеги бийликтен ага мунапыс берүүнү талап кылып чыкканбыз. Ал учурда анын абактан чыгып президент болуп каларын Кудайдан башка эч ким билген эмес. Мен ак дилден, ак жүрөгүм менен чыккам. Айрыкча баласы каза болуп калганда ичим эңшерилип кеткен. Эч нерсени талап кылбай, суранбай, аны колдоп чыккам. Эгер Садыр Жапаровдун ордунда башка бирөө болсо, аны дагы колдоп чыкмакмын. Менин мүнөзүм, тарбиям ошондой. Менин күйгөнүм ошол оор күндөрү аянтка келбей, бекинип, качып, керек болсо ал зек деп жүргөндөр азыр дал ошол президенттин жанында отурушканында болуп жатат. Мына ушундай нерсе келип адамдардын бири-бирине болгон мамилесин бузат экен. Бирок мен андай киши эмесмин. Мени эч бир жакка жакынатпай койгондоруна карабай, Садыр Нуркожеевичти аягына чейин колдойм. Муну да Кудайдын сыноосу катары кабыл алам. Бир гана шайлоонун тынч жана таза өтүшүн тилейм. Мага жумуш бербесе бербей эле коюшсун. Жооптук кызматтарга жакшы кадрларды тартып, мамлекеттеги стабилдүүлүк камсыздалса, мен сүйүнөм. Россия бардык союздаш жана өнөктөш өлкөлөрдө мектептерди ачууга даяр. Бул тууралуу РФ Тышкы иштер министри Сергей Лавров чет мамлекеттеги мекендештердин конгрессинде билдиргенин РИА Новости жазды. Тажикстанда биздин методология боюнча билим берген 5 орус тилдүү мектеп ачылат. Учурда ушундай эле программа Өзбекстан үчүн иштелип жатат. Акыркы кезде Армениянын жаңы жетекчилиги ушундай эле программаны Арменияда дагы ишке ашырууга кызыгуусун билдирүүдө, деген Лавров. Анын айтымына караганда, Москва союздаштар менен стратегиялык өнөктөш мамиледеги мамлекеттердин бардыгына бул долбоордун үлгү болушуна кызыктар.